أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Асхария китебинин биринчи бөлүмүнүн 30 сабагы Хамза темасы. Хамза. Хамза бул китептин башында биринчи сабактарда өтүлгөндөй эле Хамза белгиси бул белги болуп эсептелинет. Алфавитке эч кирбейт. Бул тамга эмес да. Мунун да түрлөрү бар. Аны иншалла кененирээк алда төмөндө өтөбүз. Бул кадимкидей эле и у деп башында биринчи сабактарда окугандай эле ошондой эле окулат. И у. Мару, маруа, маруи. Ошондой эле бул дагы баягыдай эле кекиртектин жарылып чыгуучу белги. Тыбыш. Жаа, саа. Чоң окуйбуз. Жаа, жаа, саа, шаа, инна. Көрдүңүзбү? Башында ушундай өткөнбүз. Алифтин үстүндөгү хамза. Ал эми бул өзүнчө жазылып келген хамза. Инна, антум, шай'у, шай'a, шай'i, نداء وراء يشاء سماء سواء جزاء عطاء غثاء رديء قروء. Хамзанын танвин менен келиши. Ан, ин. Мар'ун, мар'ан, мар'ин. Кийинки көнүгө маун чогуу окуйбуз. Маун, маан, маин. Жузун, жуз'ан, жуз'ин. Шай'ун, шай'ан, шай'ин. Балаун, балаан, балаин. Шифаун, шифаан, шифаин. Дуаун хамзаны билдирип окуйбуз. Резко кекиртектен жарылып чыгат тамактан. Дуаун, дуаун. Үчөөнү бирдей жазып коюптур. Өз негизи дуаун, дуаан, анан дуаин болуш керек болчу. Эми ушул хамзанын алдына алиф тамгасы келе турган болсо созуп окуйбуз. Мисалы мана сөзүндө эки алиф дегенде нол, бир а дегени бир алиф деп эсептелинет, эки а дегени эки алиф деп эсептелинет. Ошентип эсептеп окуйбуз созулмаларды. Үчүнчү көнүгө аятун, амара, ахару, адаму, алаи, рааху, قرآن آلهة آخرة بآياتنا آذانهم يشاءان إساءات. Кийинки темада вау хамза, ваудун үстүндөгү хамза. Башында биринчи көнүгөлөрдө өткөндөй, биринчи сабактарда. Ушул YouTube каналдан тапсаңыз болот. Биринчи сабактар. Жана ушул сабактарга дагы бизде онлайн курстар бар. Онлайн курстарга дагы катышып, сабактарды, тапшырмаларды алып, тапшырмаларды тапшырып, иншалла окусаңыздар болот. Кечки саат атайын сабактан кийин, окуулардан кийин, жумуштардан кийин ыңгайлуу шарт кылып, кечки саат 7ден кечки саат 10го чейин онлайн курстарды өткөзүп турабыз. Акашкалар бар, иншалла. Комментарийге номерлериңизди калтырып, жазылып койсоңуздар болот. Биз сөзсүз байланышабыз иншалла. Ванын үстүндөгү, ва тамгасынын үстүндөгү хамза. Бул дагы
кадимкидей эле окулат. Ваудун үстүндө жазылса дагы, мисалы мына ылдый да, янын үстүндө да жазылат, көрдүңүздөрбү? Алиф, я, вау. 3 созулма тамганын үстүнө жазылып келет. Башка жакта жазылбайт, мисалы. Бир гана ушул алиф, вау жана янын үстүндө жазылат, андан өзүнчө болуп келет. Өзүнчө жазылып келет. Бул дагы кадимкидей эле окулат. Н, ун, у. Бунун иси жок. И боло турган болсо, бул жакта я менен жазабыз. У, ун. Мисалы, мыналарды у менен окуй беребиз. И, ин, ан. Ан болгондо, бул алифти башында башка сабактарда да айткандай эле, фатхалуу танвинден кийин сөзсүз алиф тамгасы келет. Мына бул жерде да ушундай, үстү жактарда да ушундай. Ан, ун, у. Окуйбуз. Суалун, мас'улун. Танаббуан, таватуун. Кадимки хамза болуп эле окулат. Вау окулбай калат. Чогуу окуйбуз. Вадуа, яудуу, фуадун. Тауму, фуулун, фуусун. Руусун, саумун, саумун. Вауга көңүл бурбай эле коюңуздар. Хамзаны окуйбуз. Хаулаи. Маш'умун. Юаззину, муаззину. Муаллифу. Танаббуун. Табаввуан. Тафаулун. Эми кийинки янын үстүндөгү жазылган хамза. Буңда дагы я окулбайт. Я кадимки созулма алиф болуп окулуп калат. Мисалы, муну алифтин үстүндө турган хамза деп деле эсептей берсеңиздер болот. Анткени бул дагы алдыда өтөбүз, иншалла, башка кийинки сабактарда я түрүндөгү алиф деген теманы келет. Я түрүндөгү, мындай айтканда, я сүрөтүндөгү алиф. Окуйбуз. У, ун. И, ин. Ан. Qaри'у, qaри'i, qaри'a. Qaри'ун, qaри'ин, qaри'ан. Төмөнкү сөздөрдү чогуу окуйбуз. Бисмилла. Quри'a, дафи'a. Бул жерде созбойбуз. Касра келе турган болсо, мисалы, мына жерде ядан кийин, ядан мурун касра келет, көрдүңүздөрбү? Ушул касраны созбойбуз, ити бышын созбой окуйбуз. Quри'a, мурда касрадан кийин я тамгасы келе турган болсо, эки алифке созуп окуйт болчук. Бул жерде башка случай. Бул анткени я эмес, я сүрөтүндөгү алиф. Quри'a, дафи'a, бази'a, вати'a, дафи'у, дафи'ун, дафи'i. Бари'ун, бади'ун, дафи'ан, юбди'у, муқри'ун, муқри'ин, муқа. Кофту билдирип окуйбуз. Муқри'ин эмес, муқри'ин. Калкала кылып окуйбуз. Муқри'ан. Кийинкиси эми я тамгасынын ошол ортодо, сөздүн ортосунда келген дегенси. У, точкасы жок болуп келет. Юнабби уху. Юнабби, юнабби уху. Көрдүңүзбү? Юнши уху. Фи атун, ми атун. Точкасы жок, я. Бул эми ошол эле сөздүн башында келенде. И, каиба, суила. Үстүдө дамма менен фатха болсо, бул жерде касра менен, анан касра бул башында, ортосунда. Каиба, суила,
qailun naimun. Çoğ okuyuz. Ya'isa qaimun nailun khaineten seyyiaten duai. Mına uşul jerde emis sozabız. Kasradan keyin görünsür, hamzanın kasrasından keyin ya tamgası keladi. Şunda sozabız. Duai afidatun 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 emasda. Bul jerde hamzani bildirip okuş kerek. Tamaqdan jarılıp çıqadi. Afidatun yawma idin hina idin mas'alatun mash'amatun khaba'ithu shani'aka sa'ilina taibatun. Keyingi sabaqda görüşkөнчө inşallah. Sabaqlarga da қатышып тұрыңыздар, иншалла. Лайктан басып, подписка қылып қойыңыздар.